Kaytarıp. Assalamu alaikum Oşkovardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкер, чабандес, болбондар. Биз бүгүн ноокаттан чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Атамерек Ноокат району Токтомат Зулпуева айыл аймагы Атамерек айылынан сиздерге салам айтабыз. Атамеректен Кудурет таксыр чыкмакчы, чоң бээни жетелеп алыптыр. Кандай бээ болду? Таксырдан маалыматты алып сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына энчиге бээ издегендер таксыр менен байланыша бересиздер туугандар. Кудурет таксыр, ассаламу алейкум. Саламат, ден соол жакшыбы? Жакшы, Кудай. Иштер жакшыбы? Болду. Бээ сатууга чыкты буйруса. Оо, бээ сатууга чыкты. Бул бээни таксыр өткөндө бир 10 күн болуп калды. 10 күндөн өттү, 2 жума болуп калды. Тартып кетмелеби? Ошол бээби? Ооба ака, ошол күнү чыгарып кеттиңизде, ошол күнү чыгаргандыгыңызда эле бирөөсү мен өзүм көрбөдүм эле чыкканычы. Мына өзүнөн Кыргыз атадан нарагына бай иштеген айыл билесиз. Байштан бай арып менен иш кылып аткан, багы асал мененчи. Ошо балдар ham өздөрүм көрүп атса керек. Ошо балдар келип, кысасы бээ сатылды. Бээ сатылды. Ака, эч кимге көрсөткөнгө бараканы кылып 30 000 сом колума закалатты беришип, анан ютубчу чыгарып аткан акага айтып коюң, сразу ютубтан чыгарып калдыртып коюң ака, бирөөлөргө көрсөтпөң депчи. Анан эртеси күнү дагы 100 000 сом берип кетишти. 100 000 берип кетип, анан шартка байланыштуу эми көндөбүз да. Атасы кичине оорукчан болуп калыптыр. Срочно операция кылыш керек болуп калып, ака шартым ошондой болуп калды, ана мына деп эме кылды да. Эми адамдын өмүрүнөн бул жылкынын эмес да. Анан болду дедим да, мен туура түшүндүм дагы. Болду дедим. Мен сразу акчасын кайтып берип, элдер көрүп аткандар, жылкы кармагандар түшүнөт. Атаңа акчаны өтөр, атаңа кара. Жакшына кылып, леченасын кылдырып, операциясын кылдырып деп эме кылды. Анан кайра алып келип, Кудай кааласа мына эми убакыт болуп, кайрадан бир чыгарып койду. Анан сизге ошодон кийин сразу чалдым кой, растага ютубтан өчүртүп коюң ака, сатылды деп. Мен жакшы иштеп өчүртүп койгон экенсиз, кайрадан сизди чакырдым да, чыгарып бериң деп. Бул эми канча жашта бээ? Жашына токтолойлу. Жашы ака 6 жашар. 6 жашар. Куту колу таза, а? Куту колу жебичи, ден соолугу тапкан ака. Боозбу, кысырбы азыр? Көбүнчө ака эми көргөндөр, мындай сынчылар көргөндөр кысырдап атат. Кысырдап атабы? Бээ деп неме деп атат. Боозуп атат. Эми кайерден келген дедиң? Бою канча чыгат эми мунун? Бою Ростовдон келген, бул бээ өзүчө түгү. Түгү Ростовдуку. Бул заводдун бээси ака. Анан бунун баласы азыр жакшы пулга берилбей атат. Баласы? Баласы. Анан энесинен мен алдым ака. Ростовдон келген баласы бар беле? Ооба. Ояктан келген. Ооба. Анын видеолору бар. Баса алып турган адамга көрсөтүп таштап. Эме кылам. Мунун бээнин бою канча чыгат? Бой ака 1.65 плюс. 65 деп койор, а? Ооба, 65 ака. Өлчөп алып берет 65. Токточу азыр андай төрт казыгын тартайлы. Бул жаныбар. Атка окшош ака, бул көрүп пайбы дейт. Ой, комментарияден көп мага жазып, личкама жазып, бул пайбы дейт, бээ деп чыгардым да. Кашкаларда, келлелерде бир башкача экен. Так, көкрөктөрдөн көрдүңүз бе, отта бул. Машалла. Сыны атты сыны ака. Эми бааны канча коесуң таксыр? Баасы канча? Баасы ака. Жакыны 3000 доллар. 3000 доллар жакыны. Жакыны кичине жол кыясып берем. Номерлер канча менен? Номерлер 71 менен. Плюс 996 771 менен 77 30. Анда соодага береке берсин. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз ушуну менен. Бээни көрдүңүздөр. Энчиге чоң бээ издегендер экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Саламатта калыңыздар.